Assalomu alaykum, qadrman o'quvchilarim. Keyde adamdın chidamının da chegi bolot emespi. Sırtынан qanchalik sabırдуу көрүнгөнүбүз менен ичибиздеги топтолгонубуза бир күнү сыртка атылып чыгышы мүмкүн. Саламат Гүлжамалдын коркутууларынан улам унчукпай келет. Бирок залымдык улана берсе, акыйкат качан ачыкка чыгат. Бүгүн биз окуянын уланысында үй-бүлөдөгү дагы бир чыңалууга жана күтүлбөгөн бурулушка күбө болобуз. Биз менен бирге болуңуздар. Эртеси кечинде Азамат жумуштарын бүтүрүп шаардан кайтып келди. Ал дарбазадан кирери менен үйдүн ичиндеги оор, суук атмосфераны дароо сезди. Саламаттын көздөрү шишип, өңү кубарып кеткен эле. Ал күйөөсүн тосуп алып, курткасын алып жатканда Азамат анын колун кармай калды. Саламат, сага эмне болду? Колдоруң муздак, өзүңдү жаман сезип жатасыңбы деп кооптоно сурады. Саламат Гүлжамалдын кечээги Азамат экөөңдү ажыратып тынам деген суук сөздөрүн эстеп, денеси дүркүрөп кетти. Сүйгөнүнөн айрылгысы келбегендиктен аргасыз калп айтууга туура келди. Жок Азамат, баары жакшы. Болгону бир аз шамал тийип калган окшойт. Кабатыр болбо деп Заматта жасалма жылмайды. Төркү үйдөн чыгып келген Гүлжамал Азаматты көрүп, кайрадан мээримдүү эненин ролуна кирди. Ой, алтын балам, келдиби? Жолуң шыдыр болдубу? Саламатка канча айттым. Кызым, жука кийинбе, ооруп каласың деп укпайт. Кечээден бери өзүм сорпо жасап, үстүнө жууркан жаап, араң карап жатам деп Саламаттын далысынан таптап койду. Азамат өгөй энесинин бул камкордугуна ичинен абдан ыраазы болуп, аны кучактап алды. Рахмат апа, сиздин бар экениңиз кандай жакшы. Мен Саламатты сизге ишенип тапшыргам. Бул көрүнүштү карап турган Саламаттын жүрөгү каныйлап жатты. Гүлжамалдын мындайча бир кубулуусунан коркуп да, ичи ачышып да жатты. Бир нече күндөн кийин үйдө чоң конок күтүү зыяпаты пландалды. Канат атанын шаардагы кадыр барктуу достору келмек. Гүлжамал Саламатка бүтүндөй менюну берип, бир нече түрдүү тамактарды жана салаттарды жалгыз жасоону буйруду. Саламат таң атканча уктабай, баарын даярдап чыкты. Коноктор келип, дасторкон үстүндө Саламаттын жасаган тамактарын мактап жеп жатышты. Оба, менин келиним ушундай, кол өнөрчү. Баарын өзү жасады. Мен болгону башында туруп үйрөтүп гана койдум деп Гүлжамал коноктордун алдында мактана кетти. Бирок коноктор кетип идиш аяктарды жууп жаткан маалда Гүлжамал ашканага кирип, Саламаттын колунан кымбат баалуу Канат аганын досу Белекке берген хрусталь вазаны көрүп калды да, ал Саламаттын аркасынан байкатпай келип, аны атайлап түртүп жиберди. Ваза Саламаттын колунан жерге түшүп, талкаланып калды. Сага эмне болгон? Колуңдан эч нерсе келбеген ташбоор деп Гүлжамал Заматта кыйкырып кирди. Бул вазанын канча турарын билесиңби? Атайлап кылдың. Мени элге уят кылыш үчүн кылдың. Ызы чууга конокторду узатып жаткан Азамат менен Канат ага чуркап келишти. Эмне болду апа? Деп Азамат чочуп сурады. Мына сенин алган аялың. Мен ага жакшынакай эле муну абайлап жуугун десем, менин сөзүмдү тоготпой, көзүмчө жерге уруп талкалап салды. Бул кыз мени такыр адам ордуна көрбөйт, деп Гүлжамал жасалма түрдө көзүнө жаш алды. Азамат Саламатка карап, жинденип кетти. Саламат, бул эмне кылганың? Апам сага эмне жамандык кылды? Эмнеге мынчалык коройсуң? Саламаттын чыдамы ушул жерден түгөндү. Ал Азаматтын ачууланган көздөрүн, Гүлжамалдын ичинен жеңиш менен күлүп турганын көрүп, мындан ары унчукпай туруу мүмкүн эмес экенин түшүндү. Ал көз жашын арчып, түз туруп Азаматтын көзүнө тик карады да, мен талкалаган жокмун. Мени апаң өзү түртүп жиберди. Ал мени бул үйгө келген күндөн бери күн көрсөтпөй келет деп кыйкырып жиберди. Үйдүн ичинде кулак ауыргандай жымжырттык орной калды. Азамат менен Канат ага эмне дээрин билбей катып калышты. Саламаттын ачуу кыйкырыгынан кийин ашкананын ичинде бир нече секундка оор жымжырттык өкүм сүрө калды. Азамат аялынын мындай катуу үнүн, көзүндөгү чексиз ызаны биринчи жолу көрүп, эмне дээрин билбей туруп калды. Ал эми Гүлжамалдын жүзүнөн бир көз ирмемге коркунуч байкалганы менен
Азамат такырда алды өзүнө буруунун жолун тапты. Ал жүрөгүн кармап, дубалды таянып кулап бара жаткансып отуруп калды. О Кудай-ай, Кудай өзүң күбөсүң го. Мен ушул жашка келип өз үйүмдө мындай жалаа угам деп ойлогон эмесмин. Азамат, балам, мен ушул кызга ишенип ушунчалык ташбоор деп ойлоп жатасыңбы? Ооруган жаным менен ушуга күн көрсөтпөй куугунтук таптырмынбы деп Гүлжамал үнүн калтыратып, өпкө-өпкөсүнө батпай ыйлап кирди. Канат ага аялынын абалын көрүп, дароо анын жанына чуркап барып, колтугунан кармады. Гүлжамал, сабыр кыл, кан басымың көтөрүлүп кетет. Анан Саламатты каарду карады. Саламат, сага эмне болгон? Күнөөңдү моюнга алгандын ордуна өзүңдөн улуу, сага эне ордуна эне болуп жаткан аялга кантип ушундай жалааны жаптың? Сени ата-энең ушундай тарбиялады беле? Дасынын сөзү Азаматка да каттуу таасир этти. Ал Саламаттын колунан каттуу кармап, конок бөлмөгө сүйрөп чыкты. Сенин бул эмне кылганың деди. Азамат үнүн басып, бирок каары бетине чыгып, мен сага апамды сыйла деп канча жолу айттым. Ал менин өз апам болбосо да мага энелик мээрим берген. Сен келип алып, биринчи күндөн эле аны күнөөлөп жатасыңбы? Вазаны сындырып алсаң, байкабай калдым десең эч ким сени өлтүрмөк эмес. Эмнеге апама жалаа жаап жатасың? Саламаттын көзүнөн жаш мөндүрдөй төгүлдү. Ал күйөөсүнүн көздөрүнөн ишенимдин кыпындай да изин көрө алган жок. Азамат, сен мага ишенбей жатасыңбы? Мен ушул убакка чейин бир жолу калп айтканымды көрдүң беле? Сен жокто апаң мага кандай мамиле кылаарын өз көзүң менен көрмөйүнчө ишенбейсиңби? Саламаттын үнү алсыз чыкты. Болду. Экинчи апам тууралуу мындай сөздөрдү укпайын. Бар бөлмөгө кирип өзүңдү колго ал. Ал эми эртең, таң эрте апаман кечирим сурайсың. Азамат артына бурулуп, Гүлжамалдын абалын сураганы кирип кетти. Саламат бөлмөсүнө кирип, керебетке кулап, түнү бою ыйлап чыкты. Ал өзүн ушунчалык жалгыз, коргоосуз сезди. Сүйгөн адамы, өмүрлүк жолдошу анын чындыгын угууну да каалабаганы жүрөгүнө канжар сыяктуу сайылды. Эртеси таң эрте Гүлжамал ашканада чай ичип отурган. Саламат бөлмөсүнөн чыгып, анын алдына басып келди. Азаматтын кечирим сура деген сөзү үчүн эмес, бул үйдөгү тынчтык үчүн өзүн басууга туура келди. Апа, кечээки ишке кечирим сурайм, деди Саламат жер карап. Гүлжамал чайын ооруттап, айланада эч ким жок экенине көзү жеткен соң, жүзүнө кайрадан ошол жеңиштүү, заалым жылмаюусун чыгарды. Көрдүңбү, Саламат, сенин бул үйдө эч кимге керегиң жок. Сага бул үйдө эч ким ишенбейт. Азамат үчүн мен биринчи орундамын. Сага дагы бир жолу эскертем. Менин жолума туура турмакчы болсоң, бул үйдөн кандай куулуп кеткениңди билбей каласың деп шыбырады. Бирок Гүлжамал бул учурда ашкананын жарым-жартылай ачык турган эшигинин артында бирөө турганын байкаган жок. Ал Азамат болчу. Ал жумушка кетүүдөн мурун Саламаттын кечирим сураганын сыртынан карап туруу үчүн келген эле. Өгөй энесинин бул муп-муздак жүзүн жана заалым сөздөрүн укканда Азаматтын бүткүл дүйнөсү аң төрү менен аңтарылып кеткендей болду. Кымбаттуу угармандарым, акыры акыйкаттын алгачкы учкуну көрүндү. Азамат Гүлжамалдын чыныгы жүзүн өз кулагы менен укту. Эми ал эмне кылат? Өз катасын түшүнүп, Саламаттан кечирим сурайбы? Же өгөй энеси менен ачык күрөшкө чыгабы? Окуянын абдан кызыктуу жана курчуландысын кийинки бөлүмдөн уга аласыздар. Жашооңуздарда эч качан калп менен зордук зомбулукка орун болбосун. Кийинки жолугушканга чейин аман эсен болуңуздар.